Салам достор, салам каналдың көрүүчүлөрү. Кореядан салам сиздерге. Азыр биз Сеулга жакыныраак бир районда жүрөбүз. Кимпо деген. Могу жердеги велосипеддер булардын кээ бирөөнүн хозяйыны ээси бар, кээ бирөөнүкү жок. Кээ бирөөнүкү 3 жылдан бери, 4 жылдан бери тургандар бар. Мына көрүңүз, чөбүсүп кеткен. Буларды атайын жүктөп кетишет. Да бир аз күтүп туруп. Мындайча айтканда бул жерден алып деле тееп кетирсе болот, бирок көптөр коркот да, закон биякта күчтүү да, ошондуктан эмеси деле жок, бирок хозяиндары деле бар болсо да уже унутуп калышкан же башка жакка көчүп кетишкен да. Ушундай велосипеддер. Элдер отура турган кылып атайын ушундай скамейкалар жасап койгон. Бул жер остановканын аркасында ушундай көлөкө түшсүн деп атайын аны бактаактарды кийип койгон, отургузуп. Буларды кичинекейинен келип алып келип отургузбайт. Мен көргөнүм боюнча ушундай чоң-чоң кылып алып келип кран менен отургузуп коет. Убакытты үнөмдөп. Ар бир остановканын аркасында мындай болуп карталар жайгашкан. Ушул райондун картасы. Кайсы жерде эмне бар? Бул жака местный эмес, башка жактан келгендерге бул аябай эле жардам этет. Бул картаны. Бул Кыргызстанга да ушундай остановкалардын аркасында ар кайсы плакаттарды же ар кандай бир рекламалар чаптатпай, ушинтип жашынакай кылып Бишкектин картасын чаптап койсо болот. Кайсы базар кайсы жакта, площадь кайсы жакта. Акыркы жылдары биз жака, биздин Кыргызстанга дагы иностранецтер аябай көп келгенге байланыштуу. Жакшы идея да, ушинтип чаптап, могу жака кыскача маалымат да берип койсо болот да. Мунун бети атайын терезе менен, стекло менен эметилген. Чапталган да. Жамгырдан, кардан сактайт. Качество жагына да маани беришибиз керек. Булар аябай маани беришет. Бир чаптаган нерсеси бир 5-6 жылдай эле турат да. А бизде 1 жылда эле жок болуп кетет го. Ошон үчүн качествого да көңүл буруп ушундай чаптап койсо аябай жакшы болот деген ойдомун. Жакшы идея. Поз да көрүнөт. Жакшы көрүнөт. Ана мондай кылыптагы мусорный бактарды ушинтип койгон. Кофейнянын алдында кофеден ичип туруп стакандарын ушундайга ыргытып кетсе болот. Туугандар, каналга катталып коюңуздар. Алдыда да кызыктуу чыгарылыштар болуп турат. Корея боюнча маалымат алсаңыздар болот. Жана Кореянын жашоосун көрсөңүздөр болот. Азат Travel каналына катталганды унутпаңыздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.